Онкогематолог, дарыгерсиз, онкологияда иштегенсиз. Анан кантип нутрициологияга келип калдыңыз сиз? Менин келбетим эле мага тоскоолдук болуп жатат. Мен ушу арыктасам бетимдеги кетсе баары сонун болуп калат. Мени ушул нерсе кармап турат депчи. Эмне үчүн эрте таштап кеттиң? Биз кыйналдык деген көп таарынчумун. Эмне экенин билбечүмүн, бирок айта берчүмүн да. Жалгыз калганда көп ыйлачумун. Ушул атам болгондо апам кыйналчу эмес. Сиз өзүңүз буну бир жерден окуп, изилдеп ушул кабыл алууга өзүңүз келдиңизби? Ушунча жыл окуп, өзүм врач болуп, мен өзүм балама жардам бере албаймын. Дары беремин. Бул ден соолук эмес да. Жардам эмес ал. Ооба, анын высыпаниясы кетет. Но дарынын артында бул химия, анын ден соолугу талкаланып жатат. Кереги жок анализдерди тапшырып келишет. Биринчи диагноз коюш керек. Туура диагноз дарылоонун 70%. Саламатсыздарбы? Менин атым Ажамал Байназарова, мен YouTube продюсермин. Сиздер Жүрөк подкастты көрүп жатасыздар. Бүгүн бизде конокто онкогематолог, нутрициолог, өзү дарыгер, туура тамактануу боюнча насаатчы Шарабидин кызы Зарылкан. Зарылкан айым, кош келдиңиз. Кутман күнүңүз менен. Кутман күнүңүз менен. Сизди көрүп турганыма аябай кубанычтамын. Себеби бүгүн ден соолук темасында болот. Бул тема биздин баарыбызга аябай пайдалуу болот деп ишенем. Анан биринчи эле суроом, Зарылкан айым, өзүңүз онкогематолог, дарыгерсиз, онкологияда иштегенсиз. Анан кантип нутрициологияга келип калдыңыз сиз? Онкогематология бөлүмүндө иштедим. Ал жерде лейкоцтор деп коет, кандын рагы. Оор бөлүм. Эмне болду? Бир моменттер болду. Пациенттер, жаш пациенттер келип баштады. Жана менде летальный исход болуп калды да. Бул деген ал жерде бөлүмдө 10 күн жатпайт. 1 ай, 40 күнгө чейин жатат. Мындай пациенттерди жаңы төрөгөн баладай карайсың да. Химия лечениядан кийин ал учурда оор абал болот, клеткалары жок болот, иммунитет алсыз болот. Күндө кан куясыз, плазма куясыз. Ар бир күн, ар бир саат үчүн күрөшөбүз да. Анан ушундай карап аткан пациентиң келсең, анан көзү жумуп калды, таңда атпады, кечке жетпеди дегенде, акыркы моменттерде 17-18 жаштагылар көбөйүп кетти. Жаш балдарда жаш организм агрессивный өтөт. Алардын организми күчтүү болгондуктанбы, мындай летальный исход көп болуп калды. Анан ушундай жүрөгүмө ачуу нерсе келди. Качангычы, эмнеге ушунча аракет каяка кетти? Эмнеге алдын алса болот эле, дагы бир нерсе жасаса болот эле дегенчи. Анан биздин пациенттер оор абалда келет да. Эч качан өзү келбейт. Сөзсүз түрдө тууган урууга алып келет, же өзү болбой баса албай калганда, же тез жардам менен келет. Анан сурап отурсаң, ооба, ооруп баштаганмын. Бирок мен элдик медицинага кайрылдым, өтүп кетет дедим, бул балким чарчадым, ысык муздак дедим деп айтышат өздөрүчү. Анан андай эмес, кайрылсаңыз болмок деп. Эмне эми дарыгер бизде медицинада бар, дарыгер ооруну айыктырат, ден соолукту инсан өзү табат. Биз канчалык ошол ооруну дарылоочу каражаттарды, практикаларды аткарбайлы, ден соолук адамдын өзүндө. Ал күнүмдүк ден соолук дегенде таблетканы элестетпеш керек да. Бизде ден соолук деген темада кичинекейибизден эле бир жериң ооруса, дарыгер, врач айыктырыш керек деп түшүнүшөт. Бизде ошол түшүнүк калган. Чындыгында ооба, дарыгер айыктырат. Тишиңиз ооруса, тишиңизди дарылап берет, ашказаныңыз ооруса, запор болуп атса, бирок ал дарыгер ошол ооруну баса турган, симптомду баса турган таблетканы, уколду берет. А ден соолук деген ал таблетка эмес да, бул ден соолук менен адам өзү
Ден соолук деген эмне? Бул биздин күнүмдүк аткарып аткан адаттарыбыз, организмге түшүп жаткан азыгыбыз, кыймыл аракетибиз, биздин уйкубуз, биздин жашоо образыбыз. Ушунун баардыгы ден соолукту калыптануусуна таасир этет. Дарыгер ооба, сиздин бул жерде медицинаны четке какпайбыз, мындай обесценивать этпейбиз. Медицина так бир симптом менен гана иштейт. А ден соолук менен адам дайыма өзү иштеши керек. Ошол себептен менде жүрөгүмдө ушундай мындай ачуу бир ой дейинби ойгонду. Мен алдын алуу жолдору менен иштешим керек экен, элге жеткириш керек экен. Ооруганда, болбой калганда келген бул кеч калдың деген. Оорунун алдыраак алгачкы белгилеринде мындай аракет жасасак, биз алдын алабыз. Алдын алганга 100% болбосо деле оор кесепеттер болбойт. Биз таасир эте алабыз. Ошону жеткиргим келди. Ошол жеткиргим келди. Ал учурга ковид туш келип калды. Ковидде интернет өнүгүп кетти. Анан эмне болду? Нутрициологияны алып чыгамын деп. Андан сырткары нутрициология келүүмө дагы жеке жашоомдо таасирлер болду. Жумушумда таасири болду. Нутрициологияга келип калдым. Азыр Зарылкан айым кичине артка кайтсак, өзүңүз жөнүндө кичине маалымат берип кетсеңиз, кайсыл жактан болобуз, кандай үй бүлөдө чоңойдуңуз, деги эле ушул кичинекей маалыңызда жөнүндө, кичинекей учуруңуз жөнүндө айтып берсеңиз ушу. Өзүм Түштүктүн кызымын. Ош областына караштуу Нокат районунун Кыргыз Ата айыл өкмөтүнүн Борко айылында чоңоюп өскөнмүн. Жөнөкөй дыйкандын үйүндө өскөнмүн. Атам мугалим болчу, апам средний медперсонал. 30 жылга жакын өмүрүн ошол медсестра болчу, инфекционный отделениеде иштеген. Ошол жерде арнаган. Мектепте Борко лицейде бүтүп, жогорку ОРТдан жакшы балл алып, медицина факультетине тапшырдым, лечебное делого. Мектепти бүткөндөн кийин мен кичинекейимде эле билчүмүн. Мындай билчүмүн десем дагы болбойт. Каалоочумун, кыялданып, мындай дайыма самоочумун, мен дарыгер боломун деп. Мен чоңойсом дарыгер боломун, апамдай боломун дечүмүн. Анткени апам 30 жылга жакын өмүрүн ошол больницага арнаган. Эсимде да, кичинекейимде күн болобу, түн болобу, жамгыр жайбы, кар жайбы, бизге үйүбүзгө жардам сурап келчү. Апам укол сайчу, базалык кайсыл ич ооруса, тиш ооруса, баш ооруса туура ошого ылайыктуу дарыларды тандап берчү. Мен ошо апамды көрүп, мен ошол дарыгер болом деген гана кыял болчучу. Мындайча айтканда суктанчумун, ушундай жардам берген жакчу. 11-дө бүткөндө мен эч ойлонбой эле ошол медицина факультетине тапшырганмын. Бирок ага чейин эмне болду? Андан сырткары дагы эмнелер болду? Медицина факультетине тапшырыш кыйын деген тоскоолдуктар болгон. Жөнөкөй дыйкандын кызы болгонмун. Апам эмне болду? Жашообузда бир сыноо келип, больницаны таштап, апам 40-50 жакын жашта бүт баарын нолдон баштаган. Анткени ушундай сыноо келип калды. Үйүбүз жок. Кандай болду? Апамдын жумушу жок. Башка жерге көчүп келдик. Бүт баарын нолдон баштап, анан ошол жерде кызын медик кылып чыгаруу, врачтыкка окутуу тааныштарыбыз үчүн, апамдын жакындары үчүн бул өтө кол жеткис болгон. Кантип алыс дарак асылба, алды аркаңга карап жумуш кылбайсыңбы, кантип эле силер ал жерде окуй аласыңар деген тоскоолдуктар болгон. Бирок апам дайыма колдоочу. Мен медицина факультетине тапшырам. Бюджеттик база бар деген маалымат бар болчу. Ошондон мен 8-классымдан биология, химияга өтө катуу даярдандым. Жашоом биология, химия эле болуп калды да. Сыртка ашыкча чыкчу эмесмин, кыздар менен ойночу эмесмин. Бүт фокусумду ошол жака бөлгөнмүн.
мен ошол жерге тапшырышым керек, мен дарыгер болушум керек деген. Анткени дарыгер болсом эле мен бул жашоодо ушул айылдан апам экөөбүздүн жашообузду суруп чыгабыз деген ишеним катуу болчу да. Апам эч нерседен кем кылып өстүрбөдү. Баарын ачка калтырган жок, кийимим бүтүн өстү, бирок менин кабылым ушундай катуу болгон. Ушул жерден чыгамын. Билим алсам, врач болсом эле менин жашоом сонун болуп кетет деген катуу түшүнүк болчу. Ошентип эмне болду? Жараткандын буйругу менен, колдоосу менен ОРТден жакшы жогорку балл алып, бюджеттик базага өтүп калдым. Ал жерден тырышып өз күчүм менен окудум. Кызыл диплом менен бүттүм. Андан кийин дагы эмне болду? Жалгыз кызмын. Менде алыска кетүү деген калып калды да. Кыялдарым, максаттарым ошол күчтүү жерде билим алыш. Ишенчүмүн билим алып чыгат дегенди мага эч ким айткан эмес, бирок ичимден ушундай сезим болчу да дайымачы. Билим алып чыгат, жарыктыкка алып чыгат деген. Азыр көрүүчүлөргө кичине түшүндүрө кетели. Эмнеге кичинекей кезиңизде ушу подкастта мурда сиз айттыңыз, 3 жашымда атам каза болуп калган деп. Ошондон кийин сизде өзүңүздү ушу апаңыз өзү чоңойтту, ошол бүт кыйынчылыктарга карабай, апаңыз өзү сизди окутуп, медик болом десеңиз ага карабай дагы эми ал дополнительный окууларга төлөш керек да албы да. Мектептин базасы аз болгон, ошондо биология, химия мисалы да. Ошолордун баарын сизди колдоп, эч мындай жок дебейсиз да, билимге басым кылып, анан мен туура түшүндүмбү Зарылкан айым? Мен ушул айылдан шаарга мени ушул билим алып чыгып кетет деп ойлогонсуз, Ооба. Ошого ишенчүмүн да. Шаарга мен врач болсом, жакшы жерде, күчтүү жерде иштесем гана өзүмдүн мындай жолум ачылат, жардамды көбүрөөк бере аламын деген ишеним бар болчу да. Ал жерден кантип чыгам? Билим аркылуу. Ал жерде апамдын колдоосу өтө чоң. Менин кичинекейимден эле башталган. 4-классымдан 7 километр алыстыкта башка орус мектепке, орус класска тапшыртырган, билим алсын деп. Ал кезде башка районго барып окуу бир аз татаал болчу. Биздин жашоо шартыбызга, бирок аны окуткан да апамчы. Эрте менен турчубуз 7-де. Кар жаайт, жол жабык. Биз Толуу районго жакынбыз. Бул жерден кар жаайт. Апам жол ачып кетчү. Мен аркасынан кетчүмүн. Караңгы да. Ушул жерден башталган билим берүү. Мен окууну бүткөнгө чейин пальто дагы кийген эмес да. Шемпер менен чыккан. Кудай чечсем. Билим алуу үчүн ушул азыркы убакытка келүү үчүн ошол нерсени эмне үчүн мынтип эле койсоң болот го, Зарылкан, элдин кызы окуп жатат го, болду, 11-ди бүтөсүн, кыздын барар жери күйөө, ошол жерге турмушка чыгасың, абалдын карасаң болмок десе болмокчу, андай болгон эмес да. Ушул күнгө чейин колдоп келет. Кийин университетте окуганда деле өзүнө мындай ашыкча эч нерсе алган эмес, базовый. Кийин бул нерселер мага кийинирээк келди да. Кышта бир пальто кийип эптирчи. Калың жемпер, кемзирдеп, масса ошолор менен эле чыкчучу. Анткени дыйкан үй бүлөдөн жалгыз аял үчүн бул оор. Ошол нерсе аны сезчүмүн. Ошол нерседен чыгыш керек. Бул ошол куткарат. Мен врач эле болсом, биздин жашообуз сонун болуп кетет деген балалык кыялбы или ишеним өтө күчтүү болгон да.
эч ушул күнгө чейин талыкпай эмгектенип ишенчүмүн. Жумушка кириш үчүн сөзсүз таанышың болуш керек, кандайдыр бир каражат керек, кантип эле ушул нерсени мен жумушка барам, бул жерге иштейм, Бишкекке барамын, ординатурамы ал жерде бүтүрүшүм керек деп айтасың да сүйлөп баштаганда ишенбестиктер көп болчу да. Алыстара касынып алыпсың, мындай жерге түшсөңөр болот деген сөздөр көп болчучу. Жок, жөнөкөй эле айылдын кызы, жалгыз бой аялдын кызы, эң чоң улуттук онкология, гематология борборунда ординатураны өттү, ошол жерде жумушта калды. Бул эмне демекмин? Ишениш керек жана талыкпай эмгек кылыш керек. Билим жарык алып чыгат. Мени азыр ушул күндөрү көргөн адамдар балким көпчүлүгү байкашат, такыр башкача адам болчумун. Мурда зарылган такыр башкача кыз болчу, азыр такыр башкача. Мурда жабык кыз болчумун. Анткени туура тамактанууга келип калышыма дагы онкологиядагы жумушуман сырткары өзүмдүн жеке ден соолугумдагы көйгөйлөр дагы түрткү болгон. Кичинекей кезиңизде. Жаш кезимде толо болгонмун, тери көйгөйү болгон, безетки деп коет. Бул жакта бетимде өтө көп угрий высыпания болчу. Кремдерди алганмын, аптекадагы каражаттарды койгонмун. Бүт баарын жасап көргөнмүн, жыйынтык алган эмесмин да. Ашыкча салмакта болсом, ашыкча салмак эми кыз бала үчүн дене сулуулугу биз каалайбыз айтып коебуз, жан дүйнөбүз сулуу болсо болду депчи. Ооба, жан дүйнөң сулуу болсо болду, бирок келбетиң дагы сага жашооңо, самооценкаңа таасир берет. Өзүмдү көп жерден тартчумун. Кыздар менен көчөгө чыгып же мындай көңүл ачуу жерге барчу эмесмин. Кенен жабык бөлмөдө мен шапкамды чеччү эмесмин да. Азыр ал кезде аны мен байкаган эмесмин да, бирок кийин ойлоп көрсөм, мен ушундай жабылып калган экенмин. Комплекс болуп калган да. Өз алдымча диеталарды кармадым, 100дөн ашык диета кармадым. Кайсы интернет, Google бар болчу, кайсы жаңы диета чыкса аны кармачумун. Аны ашып барса 5 күн кармачумун. 5 күндөн кийин чыдай албайм, болду. Жегим келет, кол бутум муздайт, жинденемин, кайра стресс, кайра жеп аламын, анан кайра жаз келгенде баштайм, же биринчи күндөн баштайм деп ашказанымды орттум, бөйрөгүм ооруду, өтүмдү ооруду, зыян келтирди. Мен ойлочумун да, мен ушул азыр менин келбетим эле мага тоскоолдук болуп жатат. Мен ушу арыктасам, бетимдеги кетсе баары сонун болуп калат. Мен ушул нерсе кармап турат депчи. Андан кийин медицина факультетине тапшырдым. Ал жерде билим алып баштадым. Клиникага кирип баштадык. Анатомия, дене кандай иштейт. Ошол кезде анан менде изилдөөлөр башталды. Ушул момент эсиңизде барбы? Сиз апаңызга чалганыңыз, ушул ОРТ балл ушундай алды, мен өттүм деген момент эсиңизде барбы? Ооба, бул күндү өтө күткөнбүз. Анткени июль айларында чыккан болчу. Анда WhatsApp гана бар болчучу. WhatsApp'тан келди, ОРТ чыгыптыр, келгиле деп. Анан канча деп сурасам айтпай жатат да. Канча экенин бир жөн эле айтып коюңузчу десем, жок, келишиңер керек деди. Ал кезде мен талаада жүргөн болчумун. Анан ошол эле жерден жөнөдүм. Жолдо бүт жашоомду жашап койдум да. Аз чыгып калсам эмне кылам, кантемин? Мен башка окууга тапшыргым келбейт, анан деген бүт нерселерди. Апама эмне деймин, кантемин деген бир дагы ой болбоду. Башка варианттарды уже акылым ойлоп баштады да. Мен медик болушум керек. Ал жерде гана бюджет бар. Андан башка дагы инфакка тапшырыш керек болчу, БИМге тапшырыш керек болчу. Бизнес боюнча. Ал жакта бюджет жок экен. Мен ал жака тапшыра албайм. Мен тапшырбайм, мен ушул жака өтүшүм керек. Кандай жолдор бар? Кийинки жылга калам же экинчи турга өтөм. Баардык мындай варианттарды ойлоп кеткем да, мындай жаш кыз болуп, кубанып, мындай кандай жазсам, угамын да анан болот да деген ой
болгон эмес. Эрте бир 7-8 классымда эле мен чоңоюп калганмын өзүчө. Жашоодо сыртыман эми жашмын, но ойлорум чоң, жоопкерчиликти мындай алсам өзүм мойнума алган болгон экен да. Андан айтылган жакшы балл, эң лицей боюнча жакшы балл чыккан. Аны турга тапшырганда өтөсүңөр деп сонун чыккан да. Анан биринчи турда эле өткөнмүн. Сонун каерде жашайм, эмне болот, алар мени ойлондурчу эмес. Ушул жашка чейин ушул мүнөзүмбү, жалгыз кыз болгонумдун пайдасы деп ойлойм анткеничи. Анткени эч кимге таянбаган. Билем да, мага эч ким куткарбайт, мага эч ким жардам бербейт. Өзүң гана аракет кылышың керек. Ушул нерсе жашоодо мага өтө чоң ийгиликтердин жолун ачты деп эсептейминчи. Бир жагынан жүк болду, бирок ошол Жүк эмес, мындай караганда кайра ушул мени күчтүү кылыптырчы. Эч кимге таянбайсың. Менде таяна турган эч ким. Апамды, эми апаңды аяйсың да. Апам и так колунан келгенин жасап жатат. Бүт баарын көрүп турам аны. Эч кимге таянбай албайсың, жардам сурай албайсың, өзүң гана аракет кылышың керек. Ушул аракет жана билим. Билим алыш керек, аракет кылыш керек. Мен болот болбойт дечү эмесмин да. Ошол жерде кантип барамын, кантем жок. Ушул нерсе бар, бир маалыматты укчумун, окуйт экен, бул бюджеттик база бар экен, же жакшы билим алыш үчүн илимий далили бар, жакшы клиникага барыш керек десе, аны издеп ушул жерге барам дечүмүн. Кантип барасың, апам жөнөтөбү, жөнөтпөйбү, каражат, аны эч качан ойлондурчу эмесчи. Бул бир жактан жаштык болушу мүмкүн. Жаш кезде бир аз дух күчтүү болот го. Анан алып чыгыш керек деген. Бул жашоону өзгөртүш керек. Ал өзүңдүн колуңда деген. Ошол убакта бул жерге эмнеге токтолуп атам, Зарылган айым? Бизде ар кандай көрүүчүлөр көрөт да, балким кимдир бирөөнүн мындай ушундай болуп калганда, атасын эрте жоготуп, анан кээ биркилер таарынычка өтүп кетет да, атасына таарынып, кээ биркилерде башкача болот. Ошондо азыркы ушундай маалда болгон балким жаш кыздар бизди көрүп атат да. Сиз кандай кеңеш берет элеңиз? Анан өзүңүз ушундай кыйын учурда да, атаңызды сагынганда ошондой учурларды кантип жеңчиңиз? Атамды сагынуу менде кичинекейимде болгон эмес. Кичинекейимде эмнегедир эстей албаймын. 5-6-7 класстан сагынуулар башталган. Ага таарынчумун. Эмне үчүн эрте таштап кеттиң? Биз кыйналдык деген көп мындай таарынчумун. Эмне экенин билбечүмүн, бирок айта берчүмүн да. Жалгыз калганда көп ыйлачумун. Анан ушул атам болгондо апам кыйналчу эмес. Эми болот го. Обвинять эте бересиң кечке. Ал нерседен качан кеттим? 25 жашымда. Чоңойгондо. 25 жашымда толук кандуу аны кечирдим деп ойлойм да. Ал неосознанно болду окшойт. Анткени ага чейин жигиттер менен сүйлөшчү эмесмин. Турмушка чыкпаймын дечүмүн. Эркек киши эмне кереги бар деп мындай ойлочумун да. Менде мындай терс ойлор калчу. Эгер бала болсо, таштап кетсе, айлана чөйрөнү көрөсүң, жоопкерчиликсиз көрөсүң, жашап кете аламын да, жакшы иштесем, үй алсак, жумушум болсо, эмне кереги бар? Мен апамды карап жашай беремен. Бала керек болсо, баланы же болбосо жанагы неме контракт менен деген ушундай туура эмес мындай ойлор менен мындай мен үчүн ал нормалдуу эле жашап жүрчүмүн.
психика ооба. коргоп жаткан учур Ооба. окшойт Анткени дагы экинчи жагы болчу, мен турмушка чыксам менин жумушум калып кетет деген. Карьера токтоп Карьерам калат калып кетет. Мен апам каякта калат, жашоосу ушул айылда калып калат деген. Мен турмушка эле чыксам, ошол жакта калып кетчүдөй сезчүмүн да. Эмнегедир менде ушул сезимдер болчучу. Ошон үчүн мен турмушка чыгып, ал менен тоскоолдук кылбаш керек. Бутка туруп, андан кийин турмушка чыксам дагы, бутка тургандан кийин чыгам деген ой болчу. 25-24 жашыма чейин менин тааныштарымда эч бир жигитти, эч бир ушул эркек полду мен жакындаткан эмесмин, сүйлөшкөн дагы эмесмин. Менде мындай жүрөгүмдө ачылган эмес да. 24-25 жашымда атамды кечирдим. Аны түшүндүм, бир аз чоңойдум окшойт. Анын жакшы адам экенин, ал жашоодо ар бир адам жөндөн жөн келбейт экен, кетпейт экен. Ал кеткени атам үчүн балким, менин жашоом үчүн балким жакшы болгондур, ошон үчүн кетти деген. Канткенде дагы атамды кечирдим, кабыл алдым, атама ыраазычылыктарды айттым. Ушунча мага негизи ата болуп бергендиги үчүн, атам бар деп апам айтып берген чувстволорду бергендиги үчүн. Анткени апам айтып берчү, атаң кыйын киши болгон, атаң тилчү болгон, орус тилди жакшы билген, элде жок биринчи ушул машинаны билген, жакшы жумушта жүрчү, сыйда жүрчү деген апамдын сөздөрү мени мындай кыялдар менен ошондой адам бар деген акылым бир аз толукталып баштаганда, жакшы жака ойлонуп, жакшы атам жөнүндө жакшы ойлор келип, анын кечирип кабыл алганда, андан кийин анан турмушка чыгам деген биринчи жылуу сезим келди. Ооба, мен турмушка чыгамын деп. Ушул жерде Зарылкан айым, аз көрүүчүлөр бизде көрүп атат да, сизде кандай болду? Сиз өзүңүз буну бир жерден окуп, изилдеп ушул кабыл алууга өзүңүз келдиңизби же кандайдыр бир специалисттерге, психологдорго кайрылып ошол жакта иштедиңизби? Жок, психологдорго кечээ жакында эле 30 жаштан кийин кайрылбасам, ага чейин мен өзүм изилденчүмүн. Мага дайыма кызык болчу. Эмнеге мен ушундай, мен калгандардын баары үй бүлөсү бүтүн, бир туугандары бар, ушинтип жашашат. Эмнеге менде бул жашоо? Эмнеге мындай үй бүлөдөмүн дегендер кызык болчучу. 7-класста менде 10 жашымдан кийин өтө катуу чоң жашоо тууралуу ойлор көп келет. 7-класстагы кыз ойлойм, эмне кийиш керек, кайсы окууга барыш керек деп ойлош керек деп ойлойм. А менде ошол кезде кайсы продуктта жетеби, көмүр кыштан чыгабызбы, ушул жак жоопкерчилик чоң болчу да. Анан өз алдынча психологияны изилдечүмүн. Алда Google эле болчу, жана статьялар болчу. Статьяларды көп окучумун. Анан туура тамактанууну изилдеп, диетаны изилдегенде дагы ал жерде психологияга келип калганмын. Натуропатия деген бир эле сөзчү, тамактанып, арыктаса болот деген сөз. Андан кийин ошол туура тамактанса, арыктаса болот деген цитатаны көрдүңүз. Ошону окудум. Анан психологияга ошентип келип калгам да. Өз алдынча деле болгон эмес, ал ушул тамактанын артынан арыкташ керек, сулуу болуш керек. Сулуу болсом эле менин жолум ачылып кетет, жумушум сонун болуп кетет. Ошол жерде психология келип калды. Психологияны изучать этип баштадым. Өзүмдү таанып баштадым. Эмне үчүн? Анан ошол жерде түшүндүм, атама бар тааныш экен. Ошого мен жигиттер менен сүйлөшө албастыгымды, жигиттерди жолотпогонумду ошол жерден түшүндүм. Анан кечирүү керек экен. Биринчи укканымда адам баласы 7 жашка чейин эмнени көрсө, ал өмүрүнүн акырына чейин таасир этет десе, каяктагы эле жомокту айтып атат го. Эми бул америкалыктар да бир фантастиканы баштады да деген мындай ишенбестиктер болгон. Бирок аны кайра окуп атканда ишеним кандайдыр бир жылуу тыңк этти. Анан кечиргенде менде жүрөгүмдө сезимдер башталды. Чыныгы эле уруксат берип баштадым өзүмөчү.
таанышып анан турмушка чыгамын деген ой келди. Көрсө менин турмуш бактылуулук толук болуш үчүн дагы керек экенчи. Окууну бүттүм ийгиликтүү, жумушка ординатурага келдим, бирок адам баласы аял киши толук бактылуу болуш үчүн ага семья керек экен, балдары керек экен, туугандар менен мамиледе болуш керек экен. Ошол моменттерди неосознанно, но ичимден сезип жаттым да. Анан ошо турмушка чыгыш керек деген, ооба чыгамын. Мен жакшы көргөн инсанга чыгамын. Мен көп сүйлөшөмүн дечү эмесмин. Мен 1 жылдап, 2 жылдап жок. Мен акылга таянбаймын. Мен жүрөгүм эмне десе, ошого барамын. Анткени менин ичимдеги дагы бир зарылган көп жерде аткаралы ушинтип эле дегенде адашпачумун да. Акылыма таянып, сырттан укканда айланып тегеренип кайра эле ичимдеги нерсе айтканга туура келчүчү. Көп өзүм ичим менен сүйлөшчүмүн да. Өзүмө ушундай принцип деп коет го, бир нерселерди коюп койчумун. Мен ашыкча сырткы бир сүйлөшөмүн, жакса ошол жигит менен көрүшкөнү барамын дечүмүн. Жакпаса мен көрүшкөнү барбаймын дечүмүн. Анткени адам көзү менен көрүп калганда бир аз жылуу болуп алданып кетесиң да. Сезсем эгер мен ошол киши менен сүйлөшөмүн, жүрөгүмдө чын болсо, ошого мен мындай убакытты созбой баш кошконго даярмын дечүмүн. Жашоомдо ошондой эле болду. 6-7 ай сүйлөштүк и баш коштук. Азыр бактылуу үй бүлөсүздөр, канча балалуу болуп калдыңыз? 3 балалуубуз, 2 уул, 1 кыз. Жолдошум өзүбүз жактык. Колдойт ардайым. Колдойт. Азыркы күнгө чейин ушул зарылган, доктор зарылган болушу, эмне гана окууларды окубайын, бүт жерде колдоп келген жолдошум. Анткени аялды, эркек, аял бирөө колдобосо мындай өз алдынча келүү кыйын да. Колдогон кишиң болсо, колдоо десе сөзсүз эле мындай мактап башыңдан сулоо эмес, ишенип, ооба, жасай бер дегени да. Ошентип сеземин, ооба. Мактоосу деле эмес, же бир келип менин жумушума аралашып, пациенттериме алып келип алып кетүү деле эмес. Мен ар бир баштаган жумушумда колдогону деген, жасай бер дегени. Ишеними бергени. Менин жолдошум ошондой инсандардын бири да. Каршы чыккан эмес. Эмне болот, туура эмес, ойлонуп көрдүңбү деген вариантты айтпайт да. Бул колдоп келет. Ошол деп да айтпайт, жок дебейт. Өзүң билесиң деп. Өзүң билесиң деген. Өзүң билесиң деген сөзү ишеним деп кабыл алам да. Азыр мындай сонун нерселерди айттыңыз. Бизде бактылуу үй бүлөлөрдүн сыры эмнеде деп көп ушундай суроолорду берет го. Бул жерде сиз да өзүңүздүн тажрыйбаңыз менен азыр айтып жатасыз. Ушул бактылуу үй бүлөнүн бир сыры ушул бири-бирин колдоп, толук ишеним экен да. Себеби сиз ушу подкастта мурда дагы Зарылкан айым айтып кетти. Биз нолдон баштаганбыз деп. Ошол бири-бириңиздерди колдоп, бири-бириңиздерге ишенип бергениңиз үчүн азыр уже нолдон мындай чоң ийгиликтерге чогуу жетип жатасыздар да. Ооба, биз нолдон баштаганбыз. Баш кошконубузда биздин үйүбүз болгон эмес, эч нерсебиз болгон эмес. Менин болгон ординатурам бүткөн болчумун, ал жумуш окууну бүтүп, эми жаңы жумуш издеп жаткан болчу. Бирок турмушка чыгып атканда менде ошол биринчи гана чалганда дагы, биринчи гана көргөнүмдө дагы мен аны балдарымдын атасы, ишеничтүү, ушул кишиге таянса болот деген ишеним ушундай катуу болгон. Башка эч нерсени көргөн эмесмин. Үй болот, жер болот, аны биз биргеликте жасайбыз. Өзүбүз каалагандай жашайбыз деген ишеним болгон да. Анткени биз Бишкекте окуучумун. Туугандардан чыкканда каерде жашайт экенсиңер, эмне кылат экенсиңер? Мен жолдошумдан өзү дагы билет. Кайсыл жерде иштейсиң, зарплатаң канча, үйүң барбы? Негизи
кыздар сүйлөшүп анан сураштырат го. Менде андай болгон эмес да. Жумушун сураганмын. Канча айлык алат, каерде жашайбыз, эмне кылабыз келечекте. Андай менде суроолор болгон эмес. Ичимден ушундай ишеним болгон. Биз жасайбыз дегенчи. Биргеликте өзүбүз нолдон курабыз деген. Аябай маанилүү сөздөрдү айттыңыз. Бул биздин жаш муундарга дагы мындай кеңеш болуп кетти десем болот. Ушу кандайдыр бир ушу жолдош издеп жатканда кайсынын немелерине мындай караш керек. Жоопкерчиликтүү болуш керек. Мындай өзүнө мындай кандайдыр бир мындай акча жагын эле карабай эле өзү да мындай үй бүлөнү алып кете турган шыгы болуш керек да. Сону сизге биринчиден чоң рахмат Зарылкан айыма ачылып бергениңиз үчүн. Бул көптөр азыр өзүнө көп нерсени мындай ала алды деп ойлойм да. Анан азыр нутрициологияга дагы кайткым келип жатат. Ушул ден соолук темасын сиз баштап кеттиңиз. Сиз айттыңыз ковидтен кийин дагы бир нерсе болду ушул нутрициологияга түрткөнүңүзгө. Нутрициология ооба. Экинчи балабыз төрөлгөндө 5-күндөн кийин гана терисине майда высыпание, бүдүрлөр чыгып баштады. Бала 40 күн ичи укташы керек. Биз 40 күн ичи уктабадык. Ыйлайт. Мен мындай зомби болуп калдым да. Күнү түнү ыйлайт, ага кошулуп мен ыйлаймын. Педиатрыбызга барсак, питаниядан ага чейин жетпеди. Анализдер болду. Бир 2 ай жүрдүк. Невропатологка бар, хирургка бар. Ичегисин текшер, анан анализди тапшыр, буну күт. Берген дарыларын берет, эффектин күтөсүн 10 күн, ал бат эле результат бербейт. Ушинтип балабыз да көйгөй болуп калды. 3 ай дегенде атопический дерматит деп диагноз коюлду. Анан ал диагнозду өзүм медикмин да окуп чыгып, мээм мындайча айтканда муздап калды да. Кантип менин балам ушундай болуп калды. Неге менин балам деген башталдычы. Анткени анда аллергиялык реакция болот. Күчөп кетсе астмага алып келип калышы мүмкүн да. Удушье болуп калат. Мындай сиз медицинада жүргөндө сразу эле акырына чейин окуп саласың да. Каалайсың ойлор келе берет да. Анан дарыларды колдоносуң, ал дарынын побочкасын окуйсуң, почкасына, бөйрөгүнө, мээси, үчөө бала мээм төрөлгөн. Кечке а балага дары бериш керек. Анткени медицина эмне? Дарыны берсең айыгат, дары бербесең кайра башталат. Мен берген дарыларды ичет, уктайт, денеси сонун болуп калат. Ал мазды койбосом, дарыны бербесем кайра чыгат. Мен баламды дары менен уулагым келчү эмес. Баламда анан эмнеге менин балам деген суроолор башталды да. Дарысыз эле жеңил жолдорун издеп баштадым. Дары бербейин, ушул эми мээси өсүп жатат. Аны почкасын отургузуп аламбы, боорун отургузуп аламбы деген изилдөөлөр келип чыкты. Ошол жерде өзүм врач болуп туруп, өзүм баламды куткара албай калдым да. Ушул көбүрөөк мени ушул күнөөлүү сезим жеди окшойт. Баламдын көйгөйү деле болду, бирок көбүрөөк өзүмдү жедим да. Кантип мен эми ушунча жыл окуп, өзүм врач болуп, мен өзүм балама жардам бере албаймын. Дары беремин. Бул дары бул ден соолук эмес да. Жардам эмес ал. Ооба, анын высыпаниясы кетет. Но дарынын артында бул химия, анын ден соолугу талкаланып жатат. Ал мындай ак шишик болуп шишип кеткен. Уктайт. Взгляддары башка. Ал өсүш керек, өнүш керек. Ал жашоого эми эле келди. Мен көбүрөөк ушул нерсе жеди да. Врач болуп, өзүмдүн баламды өзүм айыктыра албаймын. Эмнеге дегенчи. Бул жерде өзүмдүн профессиям жардам бере албай калды. Убактылуу гана жардам берип калдычы. Ооба, жардам берди. Уктады, ыйлабады. Бирок ден соолугун таппадык. Анан ушул жерде нутрициологияга, ушул правильное питание, ушул изилденип, ал жакта дагы статьяларды окуп, илимий изилдөөлөрдү окуп, ошол жерде Инстаграмда ушул атопический дермат менен жашаган, аллергия менен жашагандар эмне кылды?
келгенде тамактануу болуп калды да. Тамактануусун өзгөрттү. 14 ай диетада жашадым. Нан, гречка, күрүч жечүмүн. Экинчи жактан бул аял киши үчүн стресс да. Бала эмизесиң, таттуу тамактарды жегиң келет, өзүңдү ограничение кыласың, өзүң чоң киши, жоопкерчиликти алып түшүнөсүң, бирок жегиң келет. Каалаган таттууну жегиң келет, ар түрдүү тамактангың келет. 14 ай диетада жүрдүм. 14 ай ичинде изилдөөнүлөр болуп жатты. Ошол жерде нутрициология келип чыкты да. Натуропатия, аюрведи деп коет. Илгерки мындай мурунку методдор, чыгыш ошолор келип изилденип, анан өзүм билим алышым керек деген кайра эле чечим келди да. Билим алып, мен өзүм баламды алып чыгам. Билим алып, ошол нутрициологияны үйрөнүп, мен аны колдоном. Анткени мен питаниямды өзгөрткөнүмдө баламда результат көрдүм. Дары ичпедик, мен тамак ашымды өзгөрттүм. Болду, баламда кадимкидей сонун кетти. Анан бул нерсени мен окуймун. Дарыгерлер бир аз мындай болот да, факт, далилге ишенген инсандар да. Сөзсүз далил болуш керек, факт болуш керек. Анан ошол кезде мен далилдүү, медицинага таянган билим булагын, ошол жерден билим алам. Доказательная медицинасы бар жерден нутрициологияны үйрөнөмүн деп Москва университетине тапшырдым. Университет образовательной медицины деп. Аны изилдендим, каяктан алды билимди, на основании чего алар буларды бизге берип жатат. Ал жерде билим базасы бар болчу. Преподавательский состав өтө күчтүү болчу. Ошону мага жагып, ошол жерге окууга тапшырдым. Жолдошума айтпадым. Өзүм чечимди кабыл алдым да, мындайча айтканда. Анткени жолдошума айтайын десем, жолдошум ошол учурда каттуу иштеп аткан болчу. Эртең менен кетет, кеч келет, анын немеси биздин жашоо, үй алыш керек болчу. Биз канча 6-7 жерди көчүп салдык да. Балдарыбыз чоңоюп атат, кененирээк жеш керек, квартплата көбөйдү. Аны мен мындай ашыкча аны мындай аядым окшойт. Көрүп жаттым анычы, иштебегенин, өзүнө бир жаңышым албайт, бут кийим ошону эле кийип жүрөт, өзүн карабай койду. Анан кой, жардам билбейм, ошол ишим дагы эле ишеним боло берди, ошол мен окуймун. Кандай бир жолдорду табамын, консультация берип баштаймын, пландарды түзүп салдым. Аял киши отуруп бат неме кылып салат го. Анан ал окууга курбуларымдан азыр дагы ыраазымын. Жардам сурадым, ал жактан жардам сурадым. Биринчи модульга тапшырдым, кирип окуп баштадым. Экинчи модуль, үчүнчү модуль, биринчи модульду эле окуганда сонун результаттар болуп атты. Үй бүлөмдө, питаниядан. Анан өзүм медик болгондугум үчүн мага жеңил болду. Бирок ошол эле учурда таң калыштуу болду да. Бизди 8 жыл такыр башка билим менен окуткан. Оору бир гана дары, дармек менен кетет. Укол сайыш керек, препарат бериш керек. Ошол баары ооруну айыктырат деген. А бул жакта болсо мен денең эмнеден турат, сен жеген тамак аштан турат. Билем мен, билесиз анатомияны. Боор, жүрөк, бөйрөк деген. Бирок аны түшүнбөй эле на автомате окуй бериппиз да. А бул жерде денеге эмне берсең ошодон турат. Дене эмнеден турат? Состав, курамы белок, май, углевод, клетчаткадан турат. Сен кайсы азыкты берсең, ошондой денең. Дене бир гана ал нерседен турбайт. Андан сырткары витаминдер күн сайын түшүп туруш керек. Медицинский базада окуткан витаминдер, алар организмде топтолбойт.
белгилүү убакыт канда циркуляция болуп чыгып кетет. Ал күн сайын түшүп туруш керек. Бирок жеке жашоодо аны колдонбойт экенбиз да. Билим алып, билим боюнча калыптыр. Витаминди сырттан ичиш керек деген түшүнүк гана калыптырчы. А бирок витамин сырттан түшкөн дары-дармек, витамин эмне бул? Бул завод, фабрикада иштетилген. Бул синтетикалык химиялык заттардын аралашмасы. Аны жесең организмге пайдасын тийгизет. Таасири да бар. Терс таасири бар. Медалдын эки тарабы бар, оң, сол тарабы. Ал жерде көбүрөөк ошону түшүндүм. Менин денем, биз витаминди күнүмдүк тамак аштан алып турбайбызбы? Мен синтетикалык витамин ал бир жагыма таасир эткен, минус жагын да берет турбайбы? Деп бул жерде көбүрөөк дене менен иштөө ушул жактан кетти. Зарылкан айым, ошондо биз витамин ичиш керекпизби? Азыр сразу ушундай суроо болушу мүмкүн да. Биз мисалы да, мен врачтан чыктым, эндокринологдон, ал мага мисалы щитовидкаңа деп дары жазып берди, бирок анализдеримди такыр караган жок. Бирок мен байкасам витамин D низкий экен, ферритин низкий экен да. Ошондо бул жака врачка барсам жөн эле щитовидкадан дары жазып берип койду. Ал эми нутрициологко барсам витаминдерди жазып берди. Ошол сиз айтып аткан жана синтетический добавкалар жазып берди да. Анан бул жакта биз эмне кылышты билбей калат экенбиз да. Ошондо кантыш керекпиз? Бул сиздин абалыңызды түшүнөм, анткени мен ошол абалда жасадым да. Баламна дары берем, айыгат, бирок кайта оору кайра эле ойгонуп атты. Бул деген медицина оору менен алектенет, ошону түшүнүш керек. Адамдын ден соолугу менен алектенбейт. Дарыгер ооруну айыктырат, адам ден соолукту өзү табат. Бул сиздин ооруңузду баса турган дарыны ичесиз, бирок ден соолук менен өзүңүз алектенесиз. Бирок өзүңүз алектенишиңиз үчүн сизге жол көрсөткөн бир киши керек. Ден соолугуңуз менен, ден соолук деген эмне? Ушул суроого жооп алышыңыз керек. Ден соолук сиз үчүн эмне бул? Сизде маалымат болуш керек. Ошол багытты берген бул нутрициолог, нутрициология, превентивная медицина да. Бул превентивная нутрициология качан келди? Ковидтен кийин келди. 2019-жылы, 20-жылы ковид болду. Ковидтен кийин нутрициология илими биздин заманга келди. Эмне себептен келди? Ковидте акчасы, мансабы бийик адамдар ковидтен кутула алдыбы? Вертолет менен учуп барып, башка чет өлкөнүн клиникасына барды. Жардам бере алдыбы? Бере алган жок. Медицина алсыз болуп калды. Адамдарга орун жеткен, дары жетпей калды. Андай нерсеге даяр эмес эле. Ковидте ким аман калды? Кимдин ден соолугу чың инсандар гана. Бул деген адам өзүнүн ден соолугуна таянышы керек. Жардам берди, кислород, жанагы протокольный вакциналар жардам берди, бирок ал ден соолук берген жок. Ал ооруну гана. Медицина, нутрициология деген эмне бул? Адамдын ден соолугу менен, тамыры менен иштейт. Канткенде адам оорубайт. Канткенде адам оорубайт. Эндокринолог, мисалчы, калкан бези болот. Ал калкан безинде көйгөй болгондон кийин ооруйт. Сиз дарыгерге барсаңыз, азыр менде сизде эч кандай көйгөй жок, дарыгерге барасыз да. Мен алдын алайын деп, же жөн эле мен сизге көрүнүп коеюн деп келдим депсеңиз, сизди карабайт. Эмнеңди карайын? Эмнеге келдиң? Бар, ооруганыңдан кийин кел дейт. Нутрициология оорубаш үчүн эмне кылыш керек? Алдын ала. Ашказаныбыз оорубаш үчүн, калкан безибиз оорубаш үчүн, гормоналдык өзгөрүү болбош үчүн, жанагы толуп кеткен, аялдардын женский органдагы көйгөйлөр, анемия болбош үчүн эмне кылыш керек деген менен алектенет. Анткени ошол ковидте профессорлор бүт баары ойлонуп, биз дарыларды эле чыгара бериппиз, фабрика, заводдор толтуруп салыптыр. Ар бир 2 кадамда аптека бар. Ичине кирсеңиз, кайсы дарыны алышты билбейсиз. Жыл сайын медиктерди миңден чыгарат. Логически дарыгер көп болсо, жетиштүү болсо, дары-дармек көп болсо, оору жок болуп кетиш керек го. Бизде оору көп, оору жылдан жылга жашарып жатат. 26 жашта, 24 жашта инфаркт болуп жатышат. Ожирение, сахарный диабет, ар бир 5-чи дүйнөлүк статьяда ар бир 3-чү адам кант диабети менен жабыркап жатат. Бул деген медицина
кечки симптомду карай бергенде жанагыдай массовый көп өлчөмдө адам ооруп калганда алсыз болуп калды да. Ошондо жаңы илим келди. Бул толук кандуу доказательный медицина илими изилденген бул илим оорунун алдын алуу. Канткенде адам оорубайт, канткенде адам жашоо сапатына энергия алуу, жакшы жашайт. Ошол илим нутрициология келди. Ошол азыр ушул заманбап жашоодо эң актуалдуу багыттардын бири. Зарылхан айым, мен туура түшүндүмбү сизди? Ушул доказательная медицина деп коелу врачтары, анан бул жакта нутрициолог врачтар, булар комплекстүү иштегенде ошондо жыйынтык болот. Нутрициология бул ооруган инсан менен иштебейт. Ал условно здоровый деп коет, дени сак адам менен иштейт. Медицина ооруган адам менен иштейт. Экөөнүн айырмасы такыр башка. Бирок адам ден соолук табыш үчүн нутрициолог менен дарыгер менен иштеш керек. Дарыгерге барып диагноз койдуруп алыш керек. Организм билиш керек. Канында гемоглобин, витаминдери канча, кайсыл жери ооруп жатат. Жана оценка состояния деп коет. Абалы кайсы абалда? Жеңилби, оорбу же өтө оорбу? Өтө оор болсо ошого жараша бул жерде адамдын индивидуалдуу караш керек. Ар бир инсанды жеке караш керек. Жалпы протоколго салбаш керек. Медицина протокол популяцияны карайт. Популяция деген адам баласын, адам затынын ден соолугун сактоо, өмүрүн узартууга салым кошуу. Нутрициология бул персоналдаштырылган жеке инсандын ден соолугун карайт. Экөөсүнүн айырмасы бул жерде. Ал адамдын кандай, ал адамдын ашказаны ооруп атат. Ашказаны эки адам ашказаны ооруган келет, бирок бирисинде ашказаны ооруйт, ичегиси дагы ооруйт, гормондору дагы ашыкча салмагы бар. Бул жерде бир эле ашказаны оорушу мүмкүн. Андан кийин анын денеси буга чейин кандай жашаган, кандай шартта жашады, бул оорулар кайсыл 10 жылда келип чыкты же кээ бир стресстен кийин резко эле келип чыкты. Ар бир адамды жеке караш керек да. Бизде көбүнчө запад деп коет, ошол чет өлкөнүн шаблону менен кетип жатабыз да. Өзүбүздүн медициналык көз карашыбыз жок. Анткени бизде чоң изилдөөчү лабораториялар кайра эле келип билим деңгээлибиз да. Биз ошол бизге берилген чоң изилдөөлөр каерде жүрөт, эмнени сунуштайт, ошону гана биз система кылып мамлекетке киргизилген. Негизинен адамды индивидуалдуу караш керек. Бул жерде медицинанын жетишкендиктери чоң, сонун. Азыр көрбөй жаткандар көрүп жатат. Жүрөгүнө клапан коюп, иштебей калган жүрөк клапандарын алмаштырып, баса албагандарды бастырып жатат, протез коюп жатат. Медицинанын туу чокусуна жетти. Болгону аны туура колдонуш керек. Бир жериңиз ооруп калса, ал мени айыктырат, ал врач деген түшүнүктү алып салыш керек. Ал ооруңузду гана айыктырат. Ден соолук менен өзүңүз иштейсиз. Ар бир адам жоопкерчиликти өзүнө алыш керек да. Ошону үйрөнүш керек. Жана ошол тууралуу багыт билим бериш керек. Ден соолукка кам көрүү боюнча билим жок бизде. Бизде жок андай. Ден соолукту биз ойлойбуз, жараткан Алла Тааладан берилген, ошол боюнча калат дегенчи. Бизде ден соолук бул өзгөрүлүп турат. Биздин клеткалар күн сайын эскирип, жаңыланып турат. Бизге белгилүү гана ресурс берилген. Ошону сактап калышыбыз керек. Бул деген 50 жашта 20 жаштагыдай болуп калам деген эмес. 50 жашта 50 жаштагыдай болуш керек. 20 жашта 20 жаштагыдай ден соолуктун күчүн сакташ керек. Бул деген биздин денеге керектүү эмне? Качан ден соолук болот? Керектүү азыктар түшкөндө, керектүү витамин түшкөндө. Ошол азык витаминдерди күн сайын берип турушубуз керек. Азыр жайкы сезондо мындай да, көп апалар, аялдар билебиз да. Бүт эле инсандар жайда витаминдүү азыктар түшөт, бар бышкан, азыр жеп, күнгө ысык көлгө барып, күн нурунан алып, закаливать этет го, чыңалып алсак, кышында оорубайбыз дейбиз да. Бул бир аз жаңылыштык.
Бул запас кылып кое албайбыз да. Азыр ден соолукка кам көрүп койсок ал 3 айга жетет деген болбойт. Андай эмес, күн сайын биздин мээбиз, биздин жүрөгүбүз, азыр биз экөөбүз сүйлөшүп атабыз, бирок биздин мээбиз иштеп атат, жүрөгүбүз иштеп атат. Одновременно бүт денебиз ысык. Дене иштеп жатат. Бул денеге күн сайын энергия бере турган азыктар түшүп туруш керек. Витамин боло турган азыктар түшүп туруш керек. Күн сайын камсызданып туруш керек. Бул кредит алгандай, мындай денени кандай десем дагы мындай арендага алгандай мамиле жасабашыбыз керек да. Бул биздин дене, ага күн сайын кам көрүшүбүз керек. Ал денени биз башка жактан ала албайбыз. Макул, бүгүн иштейбиз, убакыт жетишпейт, миллион акча табасыз, бирок ошол миллионуңузга бир почка ала албайсыз, бир боор ала албайсыз, бетиңиздин же мурдуңузду жасата албайсыз. Ал дене менен кам көрүш керек. Бул дене бир жолу берилген аманат. Аны сактап калуу, кам көрүү керек. Зарылкан айым, азыр биздин көрүүчүлөргө мындай так айтып койсок болобу? Жөн эле өзүн чекап азыр да кылам десе, өзүнүн ден соолугуна алдын ала витаминдерди, дефициттерди текшерем десе сизге келсе болот. Анан эгер ооруп калса диагнозду бир жактан койдуруп келиш керекпи же бир определенный анализдер барбы, ошолор менен келебизби же консультация баргандан кийин анан ошол жерде сиз жазып бересизби? Кандай анализ? Алгач консультацияга келиш керек. Өзүм дарыгер болгондуктан анализдерди тапшырбай эч туруп нерсени тапшырбаш керек. Анткени гипердиагностика деп коет. Ар жерден угуп эле кортизол тапшыр. Мага көп келишет да, кортизолун тапшырышат, кальцийсин, магнийди, кереги жок анализдерди тапшырып келишет. Биринчи диагноз коюш керек. Туура диагноз дарылоонун 70%. Биринчи аныкташ керек. Балким ал инсанда оору жок, туура эмес привычкалары бардыр. Мисалы үчүн анемия менен келдик дейли да. Анемиянын бир канча себептери болот. Кайсы учурда? Балким анын тамак ашында белок жетишсиз. Балким ал аялда ашказан оорушу мүмкүн. Кээ бир учурлар болот, ал аял туура тамактанат, ашказаны оорубайт, ичегиси оорубайт, туура эмес привычкалары бар. Бүт нерсени чай менен, кофе менен, анан сүт азыктары менен. Ошентип туура эмес айкалыштырып алып, анда анемия болот. Же болбосо бүт баары сонун айызы көп келет. Гормональный мындай гормону бузулган. Айызы көп келгенде баягы тешик жакага суу куйгандай да. Сиз сырттан куя бересиз, а бул жакта кан кете берет. Ушул индивидуалдуу да, булчу ар бир адамга индивидуалдуу караш керек. Ага биринчи туура диагноз коюш керек. Андан кийин анын диагнозун кайсыл жерде көйгөйдүн үстүнөн иштеш керек. Ашказаны болсо ашказаны, ичеги болсо ичегиси менен, привычкалары болсо привычкаларын, андан кийин тамак ашын караш керек. Бизде тамакка көңүл бурбайбыз. Жеш керек эле дейбиз. Ашказанды эле тойгузуш керек дейбиз. А бизде ашказан толо, клеткалар ачка. Анткени денеге энергия боло турган, денеге дене кура турган азык түшпөй жатат. А биз баарыбыз энергиялуу жаш болуп жүргүбүз келет, бирок өлүк тамактарды жейбиз. Кантип бышкан өлүк тамак бизге бул катуу, грубо айтылып калат өлүк тамак деп. Бул жансыз тамактарды жейбиз да. Жандуу тамак эмне берет? Жандуу азык берет. Табиятта өскөн азыктар берет. Биздин ашказаныбыз, биздин ички органдарыбыз табиятта өскөн азыктарга гана фермент бөлөт. Ооба, коланы деле канга сиңирип жатат. Ооба, полуфабрикаттар, химиясы кошулган азыктарды деле организм канга сиңирүүгө кудурети жетет. Ооба, биздин организм күчтүү. Ооба, биздин организм уникалдуу. Бирок ал убактылуу гана. Өзүнүн ресурсу түгөнүп калганда оорулар, көйгөйлөр ошол жерде башталат. Бул деген биз түбөлүктүү дайыма эле күчтүү болуп жүрө албайбыз да. Ден соолукка кам көрүш керек. Азыр мен ойлоп кеттим, дейли ушул нутрициологияны ар бир апа, эне үйрөнүп алыш керек экен да. Өзү үчүн
себеби ошондо балдарда мындай врачка барса деле примерно өзү билет кандай да туура айтып атат туура эмес айтып атабы деп анализ кыла алат. Анан тамак ашты дагы биз контролдойбуз го. Биз беребиз да тамакты. Ошон үчүн бул билимдерди сөзсүз алыш керек экен. Ооба. Анан биз ушул диплом жок үйрөнсөк болобу өзүбүз үчүн сизден? Ар бир азыр менин максатым Инстаграмга чыккандын максаты дагы кыргыз айымдарын ушул тамактанууга көңүл буруу мындай билим берүү. Жөнөкөй эле. Анткени аял күнүнө жок дегенде 3 жолу дасторкон жаят. Ошол тандоосу менен аял үй бүлөсүн ден соолукта кылат же болбосо ден соолугу бузулуп калышына риск деп коет. Бир мындай кандайдыр бир таасир этип коет. Анткени биз жеген тамактан биз курулабыз. Биз камыр жесек камыр болобуз, тирүү азыктарды жесек тирүү болобуз. Ооруну ойлобушубуз керек. Сырттан учуп келет, абадан учуп келип конот бизге, жармашып калат. Же болбосо энебизден, чоң энебизден генетикадан өттү деп мындай бизде сонун актоолор бар, актанууларчы. Андай эмес. Биздин тандоодон аял киши үй бүлөдө ашканада аял киши дасторкон жаят, аял киши маалыматты жеткирет. Бала бакчада аял, мектепте аял, университетте аял, коомдо аял. Азыр мына Инстаграмда деле образовательный билим берүүдө деле аял киши да. Бул жерде ар бир аял ушул кайсы тамакты берсе ден соолукта болот, кайсы тамакты берсе ден соолук бузулат билип алса, келечекте балдарынын чоң жардам берет. Анткени мен өзүмө салыштыра берем да. Кандай пациент келсе деле, мунун ордунда болгондо мен эмне кылмакмын? Мен балама кандай мамиле кылам? Мен балдарым менден дени сагыраак болушун каалайм. Мен балдарым менден акылдуураак болушун каалайм. Менин балдарым менден жакшы жашашын каалайм. Менден билимдүү, сонун нерселерди мындай ар бир эненин максаты ушул болушу керек деп ойлоймчу. Ошондо мен азыр балдарыма эмне берип жатам? Эне билсе, куш уясында көргөн жасайт. Балдар биз эмнени аткарсак ошону жасайт. Биз кандай тамак берсек ошону жейт. Өзү чыгып, өзү казанды жасабайт да. Ал эми жашы кичинекей бала бизге 12, 14, 16 жашка чейин бизге көз каранды. Биз эмнени берсек, биз эмнени сүйлөсөк, үйдө кандай өзүбүздү алып жүрсөк, ошону бизди кайталайт. Бул жерде тамактануу адеби боюнча аялдарга маалыматты жеткирүү. Булда тамактануу адеби бар. Курсагың ачканда тамак жешиң керек, курсагың ток болгондо жебеш керек. Көбүрөөк мен адамдай аялдар 5 килограмм арыктаптыр деген мага кубанычты бербейт да. Менин максатым аялдардын денесин укканды үйрөтүү. Анткени дене эч качан алдабайт, эч качан бизди жаңылыштыкка алып келбейт. Дене бүт нерсени билет, сезет. Денеге эмне керек экенин бизге айтып турат. Биздин чарчоо, биздин шишик, ашыкча салмак, биздин айызыбыздын оорусу, биздин ден соолуктагы көйгөйдүн баары дененин сигналы, белгиси, жардам бер деген белги. Эгер аял киши ошону укканды билсе, эч кандай медициналык билими жок деле өзүнө кам көрө алат. Биз азыр денени укпай жатабыз да, биз акылга таянып жатабыз. Биз азыр фокус башка жакта. Анткени бизде кайра эле келип билим жетишсиз болуп жатат. Ден соолукка өзүбүз кам көрүшүбүз керек деген билим. Ооба, туура. Дарыгер диагнозду коюп берет. Дарыгерге кайрылыш керек. Туура диагноз койдуруш үчүн ар бир эле адам анализди окуй албайт. Бирок ал ден соолукка кам көрүү адамда. Кам көрүүнү үйрөнүш керек. Эмне жешим керек? Эмнени ичишим керек? Кантип укташым керек? Ал үчүн ден соолук деген эмне деген суроого жооп алыш керек да. Азыр сонун сөздөрдү айттыңыздар. Сөзсүз көрүүчүлөргө айтат элем, кайра көрүп, угуп коюңуздар. Анан ушул азыр бизге убакыт деп айтып атат, бирок ден соолук темасы аябай чоң экен. Анан биздин көрүүчүлөр комментарийге өзүнүн мындай көйгөйүн, оорусун жазып кетсе же суроолорун ушул доктор Зарылкан айымга суроолорун калтырып кетсе, биз эмкиде сөзсүз сизди чакырып ошол суроолорду берип жооп алабыз деген ишеним бар. Менде акыркы суроом калды. Зарылкан айым, ушул деги эле ушул нутрициология, натуропатия, превентивная медицина жеке сиздин жашооңузду кантип өзгөрттү?
Жеке жашоомду түп тамыры менен өзгөрттү. Алгач мен өзүмдү, денемди түшүндүм, денемди укканды үйрөндүм. Анткени бул жака өзүмдүн көйгөйүмдүн артынан келдим. Бирок ушул жерде мен өзүмдү тааныдым да. Ден соолукка кам көрүү бул таблетка эмес. Бул ден соолукка кам көрүү бул күнүмдүк биздин тандоо, биз жасаган, аткарган привычкалар, адаттарыбыз. Ден соолукка күн сайын кам көрүш керек. Жана эмне кылды? Бул жерде мен ичегим тазаланды. Ичегим тазаланса ал денеме чыкты. Ичеги менен мээнин байланышы бар. Ичеги жана мээ деген чыккан ой жүгүртүүм өзгөрдү. Арыктадым, сулуулукту таптым. Анткени мурда сулуулук десе бул цифраларды элестетүүчүмүн да. 50 килограмм, 90-60-90 деген. Бирок мен арык болдум. Ошол цифрага жеттим, бирок сулуулукту таппадым да. Сулуулук деген бул мен үчүн бул өзүн уккан аял, өзүнүн денесин түшүнгөн аял, өзүнө кам көргөн аял жана өзүн жоготпогон аял да. Анткени биз дайым эле бир абалда жашай бербейбиз. Жашоонун ылдыйы төмөнү болот. Ошол учурда өзүн жоготпой улантып кеткен аял. Бул деген сулуулук бир гана сырткы цифралар менен, сандар менен чектелбейт. Бул ден соолук. Өзүң эртең менен энергияда турсаң, күзгүдө өзүң жаксаң, өзүңдүн кемчилик издебесең, денең сага жагып жатса, оору жок болсо, ушул мага сулуулук. Өзүн таануу, өзүн кабыл алуу. Бул баары топтолуп келип. Сонун сөздөр болду. Биздин көрүүчүлөрүбүзгө дагы бир жолу айтып кетким келип атат. Ошол сулуулук, сиз айткандай сулуулук бул биздин ден соолугубуздан башталат дегенди унутпаш керек экенбиз. Анан сөзсүз баары сиз айтып кеттиңиз, азыр аял кишинен башталат деп. Анан биринчиден биз өзүбүзгө кам көрүп, өзүбүздүн ден соолугубузга кам көрүп, анан балдарыбыздын да ден соолугуна жардам берип, ушул дарынын артынан эле чуркай бербей, алдын ала ден соолугубузга ушундай кандайдыр бир аракеттерди ошолор менен алек бололу демекмин да. Биринчиден сизге чоң ыраазычылык. Көп суроолорум дагы калып кетти. Сөз мен дагы эмки чыгарылышта ошолорду берем деп ишенем. Анан көрүүчүлөрүбүзгө айтып кетмекмин. Сөзсүз комментарийге суроолоруңуздарды калтырып кеттиңиз. Жана биздин чыгарылышка лайктарды басканы унутпаңыз. Сизге чоң рахмат, Заралкан айым. Сизге дагы рахмат.